Барбаңыздар, қадірлі қалайық қалың жұрт. Мынау шығармашылықтың өрішінде жаратмандар болып, анан таратмандар болып, рухани дүйнөгө жарық шоуласын чачып, елімізге doğrudan doğruға қызмат қылып келе жатқан бір өнер дүйнөсүнүн төрүндө ырчылардын дагы өзүнчө бір шығармашылыққа кошкон салымы, жасаған емгеге ат көтөргүс десем жаңылышпаймын. Мына ошолордун сабында мен да ошол ырчы катары жети дубан элдин батасын алып дегендей элибиздин алкышына арзып келе жатканым төгүн эмес болсо керек. Мына ошондуктан бүгүн мына менин чыгармачылыгыма сиздер бир аз назар салганы турасыздар. Ал эми ырчы атанып чыгармачылыкка жөн жай келбегенимди жалпы барыңыздар жакшы билесиздер. Азын оолак менин репертуарымдагы айрым чыгармалар жөнүндө сиздерге бир ушундай бир бейнесин ачып бергенге аракет кылайын. Мисалы мынау ак сүйүү сенин көзүң жок деген чыгарма, бул өзү сөзү Эсенгул Ибраев акын агабызга таандык. Музыкасын жазган Гүлшайыр Садыбакасова деген аттын кашкасындай таанымал эжекебизге таандык. Бул чыгарма качан менин колума тийип калды. Бул адегенде бул сөздү мен жаш кезимде ырдаган элем. Обону башка вариант деле. Ошол бойдон көңүлүмдө кыттай калып калган экен. Анан кече кийинки 2008 жылдарда Гүлшайыр Садыбакасова эжекебиз өзүнүн чыгармачылык кечесин өткөрөм деп ушу Борборго келип, биздин филармонияга, улуттук филармонияда ошондой бир папке өзүнүн чыгармаларын көтөрүп жүргөн экен. Карамолдо Розов оркестрине, анан биздин Камбарканга келип саламат бир ырымды ырдап бербесең болбойт дегенинен баягы жаштык кезде ырдаган өзүмө тааныш тема ушул ак сүйүү сенин көзүң жок деген чыгарманы анда мен ырдап берейин эжеке деп. Анан Розов оркестринин коштоосунда дегенде Сардарбек Жумалиев агай оркестрге түшүрүп менин репертуарыма кирип калган. Ал эми клиби жөнүндө айта турган болсок, капыстан тартылса дагы ошондой ийгиликтүү тартылып калган экен. Көп жаштар ушул клип эфирге чыкканда мага саресеп салышып, артыман чуркап, автограф сурап ушинтип атты. Ошондой бир ак нурлуу чыгарма десем болот. Клипти ошол эжекебиз өзү колго алып, мен Ошко бир сапар менен барып калсам, ошо турган турушум кандай болсо ошондой эле кийимим жок эле эжеке десем, ой сен ушул турганың менен эле тартабыз деп, бир таланттуу ага-ини жигиттер мени тартып, ошентип клип болуп, заманбап болуп YouTube каналында кала берди. Азыр ошол ак сүйүү сенин көзүң жок деген чыгарманы кабыл алыңыздар. Алкайын турат өзүң жок, анда айткан сөзүң жок, арзыган жарга кош болгон, ак сүйүү сенин көзүң жок. Жылдызың көктүн таратып, жылмайып тодон таң атып, кадыртын тоскон кездер ай, кай жакта калдың адашып. Алкайын турат өзүң жок, анда айткан сөзүң жок, айтылган сөзгө турмаган, эк сүйүү сенин көзүң жок. Айтылганда туант калып, жүрөктө кетпес так калып, сен кеттиң кайра кайрылмай, мен турам көзгө жаш алып. Алкайын турат өзүң жок, анда айткан сөзүң жок, арзыган жарга кошпогон, эк сүйүү сенин көзүң жок. Алкайын турат өзүң жок, анда айткан сөзүң жок, арзыган жарга кошпогон, ак сүйүү сенин көзүң жок, эк сүйүү сенин көзүң жок.
Түменбай Байзақов ағабыздың сөзіне жазылған музыкасы Апаз Жайнақовқа таандық. Қырғыз жері деген шығарма бұл алғач менің қолыма 88-90 жылдардың аралығында ошол назарыма иленіп қалып, анан сөзіне байланып мен керемет шығарма екен. Адам менен табиаттың ортосын байланыштырған қандай сүреткер ақын деп Түменбай ағабызға таасирленіп, ошентип алғач мынау комуз менен ырдап чыктым. Биздин биринчи каналдан кечкисин концерт болор эле. Анан айлананын көргөндүн баары эле жылуу пикир айта баштады. Ой, бул сонун чыгарма турбайбы деп. Аңгы чактан бул чыгармага мынау оркестрде ырчы болуп баштаганым үчүн мен негизинен тагдырым көбүнчө оркестрге байланып калды да, жакшы билесиздер. Анан маэстродан өтүндүм. Кыргыз Республикасынын эл артисти Рысбек Жумакунов менен бүгүнкү күнгө чейин үзүрүлүү иштешип келе жатабыз. Анан өтүндүм, маэстро ушул чыгарманы оркестрге иштеп берсеңиз деп. А киши кереметтей кылып, ошондой бир улуттук аспаптардын коштоосунда жасап берди. Бирок абдан адегенде тагдыры кичине сынга түшкөн татаалыраак чыгарма болду. Ошол мезгилде жанагындай катуу немеден өтүп турат элекпиз. Тескеп, мындай мунурдайсың, мунурдабайсың деп көркөм кеңештен өтүп, кана бүгүн кайсыны ырдайсың дейт эле. Анан мунурдабай эле койчу, бир обончунур экен деп мага адегенде уруксат берилген эмес бул чыгарма үчүн. Анан болбой эле мен өжөрүлөнүп, жок, мен ырдайм бул урду. Карапайым элдин алдында ырдай берейин. Анан тиги каймактар келген жерде ырдабай эле коеюн деп маэстро менен сүйлөшүп алып ырдап жүрдүм. Анан аңгычакта эле таңкы эфирден бу Кыргыз радиосунун чоң студиясына барып жазылып калдык. Ошондо жазылып чыгып бара жатсам, Оңолбек Сагынбеков деген үн режиссер учурашып калды, Оропара келип. Биз жаңы программа жасап жатабыз, Кыргызстан деген радиодон берүү баштаган жатабыз. Кандай чыгармалар жазылдың, саламат деди. Дегенде эле мен айтып калдым, өзү Кудай Таала кейде бардык нерсени мындай бир төп келиштирип коет экен, жолун ачып. Мен айттым, Кыргыз жери деген чыгарманы жазылып чыгып бара жатам, Оңолбек. Балким жакса угуп көрөрсүңөр дедим. Мына ошол жерден эле анан Байма Сутенова деген Көй Кашка журналист, калемгер, ошол мезгилде Кыргыз радиосунда белдүү журналист, радионун чылбырын кармап турган экен. Алар баары отура калып угуп туруп эле, ой, бул бизде издеп аткан тема экен деп баягындай позывной деп коет. Ошентип күнү-түнү бул чыгарма берилип баштады. Аңгыча эле кыргыз эли кулап, жыгылып уккан чыгармалардын катарына кирип, гимн боло жаздап калды. Бирок албетте гимн болбой калганынын бир чоң себеби чыгармачыл чөйрөдө өтө мынау интрига деген жакшы бир оокат бар. Албетте бизден улуу кишилер бар эле ал мезгилде, мындай өздөрүнүн маданияттын бар дымагын кармап турган ошондой баягы кишилер жогору жакта сөз болгондо каршы болуп турушуптур да, кийин сөз жетип турат эмеспи? Жок, бул какой-то бир простой мелодисттин, обончунун ыры гимн болушу мүмкүн эмес. Гимн бир гана классика болуш керек деген чечимге келишип, бирок ошондой болсо дагы чыгарма багы жанган чыгарма болду. Автор жаман болгон жок, үйүндө жатып эл артистин алды дегендей. Багы жанган дегеним мына өлбөстүккө айланып, азыр деле элдин оозунда мындай айтканда неофициальный гимн деп коюшат. Ошондуктан кабыл алыңыздар, Кыргыз жери сиздер үчүн жаңырсын. Adırlar gökürüğü tokoy çaçı Dayra
Güldenir kırgız jeri, Kündüzdü berekelir kırgız jeri. Yıldızlar gök betinden öçkün кезде, jarık nur jeri jamanın öpkün кезде, ön çalkıp olan koynun açkan кезде, dil jarkıp tam gülgüsün çaçkan кезде, görküme görk koşulat kırgız jeri, sezilir atenelik merimde, ulgusum kırgız jerim nurdan bütkün, solusum kırgız jeri ırdan Anan эми мен кызыгы мына бу мекен жөнүндө, эл жер жөнүндө өзү жан дүйнөм, табиятым ошого жакын окшойт. Көп чыгармаларды ырдадым. Алардын бири Ала тоо деп аталат. Сөзү ону Келдибек Тургунбаев агабызга таандык. Бул киши менен көп жылдар биздин филармонияда бирге иштештик. Бул чыгармадагы өзүнөн өзү келип менин алаканыма түшүп калды. Анткени 5-кабатта иштеп атсак бир күнү Келдибек агай жүгүрүп келди. Чыгарманын жаңы эле эскизи түзүлүп аткан экен. Башкы 4-5 сабын мага өзүнүн мындай колдураган үнү менен мени бергилчи деп чакырып алып коридордон ырдап берди. Ай ушундай бир чыгарма жаралып атат, саламат. Элестетип сенин үнүңдү угуп туруп эле жазып атам. Ушу кандай дейсиң деп. Анан ой агай жакшы чыгарма болчудай деп агайга мен өзүм дагы жем таштап, идея таштап, анда сиз мынча болду, Ала тоо жөнүндө жазып аткан болсоңуз, эгемендүүлүк менен эркиндигибизди кошуп жазыңыз дедим. Мына ошентип кээ бир учурда мен соавторлыгым бар. Айрым чыгармаларга келгенде түздөй коем дегендей. Туура айтасың, ошону кошоюн деп агай 2-нчи куплеттен анан эркин кыргыз элиме, эгемендүү жериме деп анан ошентип керемет чыгарма жаралып калды. Аңгыча анан бул чыгарманы Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор агабыз көп жылдары бирге иштештим. Бүткүл мыктырчылардын баары ошол агайыбыздын назарынан колунан чыккан десем жаңылышпаймын. Эсенгул Жумабаев агайыбыз анан шөкөттөп Камбаркан ансамблине иштеп берди мага татынакай кылып. Мына ошол күндөн ушул күнгө чейин элдин алдында жаркырап келе жаткан чыгарма Келдибек Тургунбаев Ала. Анан эми мына бу ырчы катарында абдан мына оончулар менен жакындан иштешкен ырчымын деп айтсам жаңылышпаймын. Алыстан атарытып издеп келген оончулар да көп болду. Менин тагдырымда буга мен сыймыктанамын. Базаркул Артыков деген бир керемет сөзүн да оонунда өзү жазган агабыз Ысык көл жөнүндө керемет чыгарма жазыптыр. Бир жылдары бир 5-6 жыл болуп калды. Бул киши мени атайын мына бу Жалал-Абад өңүрүнөн Базаркоргон деген өрөөндөн издеп келиптир. Ушул 60-ка чыкканча жан баштап үйдө жатып алып эле комуз чертип кыялымда жүрдүм саламат. Менин ырларымды бир гана саламат ырдаш керек деп өзүнүн айткан сөзү. Анан ошол учурда мен кыйчалыш күзүндө концерт коюп алган элем. А кишиге кичине пикир келишпестик болуп мен каршы болдум биринчи. Жок агай, эми чыккандардын баарын эле мен ырдабашым керек. Мына азыр сахнада толо ырчылар жүрөт. Жүрүңүз, тааныштырайын деп алып барып ал жерден бир топ ырчылар менен тааныштырдым. Майрам менен, Салима менен. Ушул ырчыларга ырдатыңыз. Мен күзүндө концерт коюп алдым эле. Өзүмдө зор жүк турат, дайындалышым керек дедим. Десем баягы киши абдан мындай айтканын бербеген принципиалдуу адам экен. Эшке чыгып
немесин сигаретин түтөтүп туруп кайра эле менин эшигимди келип тыкылдатат. Ай, Саламат Садыковна, кечирип коюңуз. Болбойт, мен кетпеймин сиз ырларымды кабыл алмайынча деп. Ошо бир жума жүрдү. Анан бир топ жакшы чыгармалары бар экен. Агайды угуп көрсөм таң калдым. Ошол 60 жылдыгымда барып ырдашыңыз керек деп. Сөздүн кыскасы, мен агайдын бир 3 чыгармасын ырдап айылына барып келдим 60 жылдыгына катышып. Мына ошонун ичинен Ысык көл деген чыгармасы мага өзүмө да абдан керемет ынада. Ысык көл тарапка барып, муну бир Калыс деген мыкты балабыз клип кылып, кошо менен иштешип, тартып келгенбиз. Баягы элге калсын, элге жетсин, касиеттүү Ысык көлүбүз жөнүндө чыгарма жерде калбасын деген өңүттө. Мына ушул эмгегибизди кабыл алып коюңуздар. Базаркул Артыковго таандык Ысык көл деген чыгарма. Мынау улуялардын жазып кеткен бизге ибараттарын, санаттарын көбүрөөк окуган кишимин мен өзүм. Жеңи жок атабыздан, барп аталарыбыздан баштап алардын санаттарын 90-жылдардын башында термелерин ырдап чыккан жайым бар. Андан бери дагы
жақын арада мынау Туяқ деген бабабызды бір чети төгіп нөшөрлетіп тұрған ақын болған екен. Андан кейін ошондой бір өзінің бір туғандарына салып беріп, ал кишине тез ошондой өлтіріп қойғанға бұйрық берген ошол замандын билармандары, себеби бетке чапқан, бетке айтқан киши болған екен Олуя. А кишинин жакшы адамга жолуксаң деген чыгармасын иштеп жүремін, аны буйруса келечекте сиздерге жеткирем деп ойлоймун. Мына ошондой салмактуу чыгармалардан, салаваттуу, саликалуу темалардан Сак болгун деген чыгарманы Кет Букага таандык. Бир күнү мага коңгуроо болуп калды. Жанагы Эсенгул Жумабаев деген агайыбыз ырчы катары мени көп жыл баалап айтар эле. Өзгөчө мына Абдыкадыровдун ырларын ырдаганымда дагы саламат. Бул чыгармаларды сен гана жеткирип ырдайсың деп күчтүү темаларын көп ырдадым ал кишинин. Мына ушу Сак болгунду дагы менин үнүмө атайын чыгарган чыгарма болуп калды. Сөзү Кет Бука Олуяга таандык, музыкасын жазган Эсенгул Жумабаев Сак болгун. Кабыл алыңыздар. Көгүш бир гана тонуң кыян жууп, көрүк бузулатсак болгун. Көсөмдөрүң элди алдап, көч бузулатсак болгун. Өзөгүң өрт таштап, өз бузулатсак болгун. Salkın bir gana tonun kıyancı, salt buzulatsak bolgun. Kara dili halk minip, kart buzulatsak bolgun. Kalız sözün aytalbay, kalk buzulatsak bolgun. Tonun kıyancı, kırmanğa жатsak bolgun. Kız ulanın düğünü kup, kırdan kaçatsak bolgun. Kılgılıktı kırgızga, kılgan kaçatsak bolgun. Өзүңдүн айылыңдан, өзүңдүн элиңден күлүк чыкса, мыкты чыкса, чыныгы чыгармачыл адамдын өзгөчө бир касиети чыгарма жазып эле
чыгармасын элге жеткирип эле эмес, ал өзү ошол чыгармалардай бийик болуп, айкөл болуп, кенен болуп, ушундай кең пейилдүү болсо, ийгилик ээрчип келе берет экен. Мен муну жаштар үчүн айтып жатканымды кабыл аласыздар деп ойлоймун. Себеби мына чыгармачылыкта мен Апаз Жайнаков деген ысымды тааныбай көрбөй жүрүп эле өз жолумду, өз чыйырымды тапкан ырчы болуп, кырга чыгып турган учурумда мына филармонияга улуттук үн, улуттук Камбаркан ансамблинин ырчысы аталып турган жылдарымда ушу Жайнаков деген азаматтын бар экенин тааныдым. Ага чейин мени мына касиеттүү комуз менен кыргыздын мыкты элдик чыгармалары алып келген эле борборго. Анан бир күнү карасам эле бул жигиттин ушундай бир тулку боюнда өзгөчө бир мандем бар экенин байкап, 1995-жылдары шайлоонун шарданасы жүрүп атат. Ушу Жумгал тарапка мени бир ошондой өзүнүн кандидатын койгон азамат суранып алып кетти. Барып келсеңиз деп. Жоонтоп актерлор менен Дүйшөн Байтөбетов, башка мыкты актрисалар менен жөнөп калдык. Ошондо мен ошол шайлоого аттанып турган азаматка өзүмдүн адамдык парасатым менен бир Апаз Жайнаков деген жигит бар эле Баткенде. Ошону да чакырыңыздарчы, эл көрсүн, эл таанысын деп, ушул Апазга үзүлүп түшөр элем. Ошол алгачкы жылдарда бу жигиттин аты чыга электе көп жерлерге жетелеп жүрдүм. Мына ошондо Жумгалды аралап жүрсөк, бир күнү терезени карап, акырын гана тартып, өрүк зарга кетели деп урдап атат дагы. Ошо ойдон баягы концерт кырдаган жок. Анан концерт бүтүп үйгө келгенде мен Апазга суроо узаттым. Ай Апаз, сен жана терезени карап туруп бир сонун чыгарманы ырдадың. Бирок концертти ырдабай койдуң десем, ай эже андай ырлар толтура. Ал жөн эле жай эле аны ырдабайм дегендей кылды. Мен таң калып, баягы мен бир кайрыгын укканда арбалып, байланып калмай адатым бар жакшы чыгармаларга. Анан ошондой чыгармалардын катарында көрүп туруп, анда сөзүн жазып бер мага деп, сөздүн кыскасы Өргүзардын бир укканда илип алып көкүрөгүмө, мен алар шайлоодо кала бериштейлер алып, мен бир азыраак 1-2 күн жүрүп эле анан Японияга жөнөп кеттик. Биз Камбаркан ансамблі 95-жылы бир 45 күндө Японияда жүргөндө баягы көкүрөгүмө уютуп алган чыгарма кулагымда жаңырып баратат. Ошентип бышырып отуруп Японияга жетсек, Токиодо бизди үн жазуу студиясына алып барды. Мына алгач ушул Өргүзарга кетели деген чыгарманы мен 1995-жылы Жапон өлкөсүндөгү Токионун керемет студиясында комуз менен коштоп өзүмдү өзүм жазылып калган элем. Автордун да аты чыкты дегендей, авторга да рахмат, береке алып келген чыгармалардан болду. Кабыл алыңыздар. Сөзү Мадина Тураевага таандык, музыкасы Апаз Жайнаковду, Өрүк зарга кетели. Çeşip keteli örük zarga, soluşumdu soramam çetke kakpa, süyüzgen jolu haydu tündö, sıyınalı bir gelgen, sıyınalı bir gelgen, baktım Canında şamalla oynoşkonu, keçip beyli bir gelgen baktığımızdan, örük zarga geteli, örük zarga geteli, makul olçu, örük zarga geteli, örük zarga geteli.
çaçalı külkümüzdü. Yıldızların tereni çaçılasan, bulaktan süydürüp, bulaktan süydürüp yüzümüzdü. Bulaktan süydürüp, bulaktan süydürüp yüzümüzdü. Keçikmeyli bir gelgen, keçikmeyli bir gelgen baktığımızdan, sıyınalı bir gelgen, sıyınalı bir gelgen baktığımızdan, sıyınalı bir gelgen, sıyınalı bir gençü baktığımızdan. Mına жаш кезимден çoğun авторларга сүңгүп кирген үчүн өзүмдү жаштыгыман эле бир кайрыктар келип, өзүмдүн темаларыма маани бербей жүрүп жылдарымды өткөрүптүрмүн. Кече жакындан баягы чыгармачылыкта жүрүп бир чети адам чыйралат экен. Көп сыноолордон өтөт экенсиң, кыйналат экенсиң. Баягы Кудай Таала кыйналсын деп бербейт экен, сыноолорду чыйралсын деп берет экен. Ошону күрөшө билсең, анан жакшы жагына өзүң жемишин издеп баштайт экенсиң. Айтайын дегеним, мен өзү жаштык кезимде эле бир лирикалык обондорду, ыргактарды жаратып коюп, анан мындай көмскөгө коюп коет элем. Анан кече жакындан айрым обончулардан рахмат уктум, айрым обончулардан рахматсыз ушак айынга баттым дегендей. Мына ошондой дооматтардан ошондой адамдын көңүлү кейде карарып, кейде агарып тургандан аны изденип баштайт экенсиң. Өзүм деле чыгармаларым чыгарайынчы деп, мен ошондой чоң сыноолордон анан түрткү болуп отуруп, келгиле сыйлашалы деген чыгарманы жараттым. Сөзү Сонун Бүбү Кадыровага таандык, музыкасы мага таандык. Өмүрдө көп жакшы жаманды көргөндөн кийин өзүмө кандай кааласам, бүтүн эли журтума бул өмүрдү текке кетирбей, тирүүбүздө сыйлашып калалы деген өңүттө жазылган чыгарма. Кабыл алыңыздар. Келгиле сыйлашалы. Келгиле сыйлашалы тирүүлүктө, мейманбыз биз бирибизге. Дүйнөгө түркүк болгон ким бар дейсиң? Жашайлы кир сактабай, жашайлы кир түн өтпөй дилибизге. Белек болуп бизге келген, эркинче жашап өт деп Теңир берген. Кар өзгөй болбойлучу бул өмүрдө, ажалды айткылачы, ажалды айткылачы, кимдер жеңген? Жакшылыкта жаркылдайлы, келгиле көңүлгө кир калтырбайлы. Жанашып жакшылыкта бирге жүргөн, жакшынын жакшылыгын, жакшынын жакшы экенин жашырбайлы. Жанашып жакшылыкта
жакшы дештен жакшынын жакшы экенин жашырбайлы келгиле көңүлгө кир калтырбайлы Мен bir адатым бар, ырчы катарында айрым bir ырды жакшы көрсөм, ал көкүрөгүмдө көп жылдар кайрыктары жаңырып, көкүрөгүмдө түнөк таап жүрө берет. Анан bir мезгили келгенде ошону тез төрөгөнгө, баягы элге жеткирип чыгарганга шашылып калам да. Мына ошондой чыгармалардын бири мына Ала тоом деген Насыр Абдыкеримов деген агабызга таандык эски 70-жылдарда угат элекпиз. Анан ошол кайрык мага жаңырып жүрө берди да анан bir күн ойлодум. Ай ушул керемет чыгарма Ала тоо жөнүндө, мекен жөнүндө элге жетип калса, жаштар ырдаса деп замандын талабы менен бул чыгармага дагы мен клип тарттырдым. Анткени себеби соңку жылдарда ушул эле биринчи каналдарда кызык доорулорду башыбыздан кечирдик. Bir жылдары кадыр эсе бизди бербей баштады. Ай мени деле берип койсоңчу десем bir күнү аттуу баштуу ошо жерде иштегендер айтты. Жоқ, сені бере албайбыз. Сен мынау стандарт деп бирдемеге туура келбейсиң сен. Азыр биз жалаң клип берип атабыз. Фольклорду бербегиле эл зеригип кетет, уктап калат деген көркөм кеңештерди көрдүк. Ушул КТРдин төрүндө отурган кичине улуту бөлөк адамдар келгенде бизди мындай жээрип баштаган учурду да баштан кечирдик. Ошондой болот экен. Анан ушул Ала тоо деген чыгармамды кайра иштеп чыгып мен мына өзүм тең курду биздин курактагылардан байкасаңыздар клип дегенди баары тарта эле бербейт. Ал себеби кичине жем таштабасаң, кинче каражат жумшабасаң, кичине азбы көппү тарткан адамдардын да эмгегин төлөбөсөң, ал иш жасалбайт да. Мына ошондой ошол менен иштешкен азаматтарга азыраак алардын ыраазычылыгын алып дегендей иштешип жүргөн жайым бар. Ошол клип деген оокатка дүйнөгө да аралаштым. Анткени бул клип деген бизге биздин муунга жаңы жеткенде мен такыр чычалап жүрдүм. Бул кыргыздын обон күйлөрү ай жамаатчысыз эле, курак төшөксүз эле жакшынакай эле түз эле жетчү эле оболоп эле. Бул клип деген кайдан келди деп да теригип жүрдүм. Анан карасам жок, бул деле замандын талабы экен, кой иштеш керек турбайбы деп азыркы жаштардан калышпасак дагы бирок ошол эмгектенип бир топ клиптерди тарттырып койгонмун. Ошолордун бири Насыр Абдыкеримовдун Ала тоом деген чыгармасы. Кабыл алыңыздар. Ала тоо сен окшошу энелерге
Şekerin kangaylanıp ömrü açar. Sen sevip türkün gülüm jepar çaçar. Möltürüp alma ceyde ancırörük alato, 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 alato. Göz josun tartıp alıp jepar çaçar. Möltürüp alma ceyde ancırörük alato, alatom, alato, alato. Göz josun tartıp alıp çerdi жазат. Кыргыз эли соңку жылдарда, мына эгемендүүлүктүн жылдарында чыныгы баатыр эл экенбиз. Чыныгы сабырдуу, салабаттуу эл экенбиз. Дегенимдин себеби мынау 2005-жылдардан бери карай канча оомал төкмөл ошондой бир түшкө кирбеген окуяларды башыбыздан кечирип, ошону баягы бирдей баарыбыз бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, революцияларды башыбыздан кечирип, канча мамлекет башындагы адамдарыбыздын кадырын, беделин сындырып дегендей, жакшы дегенге үйрөнө албай, жалаң жаман деген обондор көчөдө ошондой обон деген аттарды уктук. Аксакалдарыбызды анча-мынча жеңил атка кондуруп дегендей, мына ушундай кадырсый кетип турган учурда мен кээде үйдө отурганда колума көбүрөөк китеп алып, ошону менен өзүмдү сооротом да. Анан ошол бир күнү ошол мынау кийинки экинчи революцияда китеп окусам, Байдылда Сарногоевдун «Калайык калкка каалоо» деген чыгармасы көзүмө илинип калды. Анан окуп туруп эле мен таң калдым. Тобо, ушул күндө да башы бирикпей жаткан элибизди баягы деле Байдыкебиз жазып кеткен турбайбы деп эле өзү кээде өзүнөн өзү обон түшүп калат. Анан комуз дайыма жанымда турат, албетте комузду ала коюп эле баягы өзү обон жаралып калды. Сөзү Байдылда Сарногоевго таандык, обону меники. Калайык калкка каалоо. Кабыл алыңыздар. Kırgız jerin öz jerim dep basçular, Kırgız elin öz elim dep aytçular. Tuş tarapka bölünböy, bir jеңден kol bir jakadan baş çıgar. Uzak yıllar singip kalgan sezimge, uru gerek çıgar kezinde. Жаңылгана өсүп жаткан өлкөбүз, өз балаңдай дайым турсун эсиңде. Emgekçi el içinde
ölümдөй. Bir жеңден қол, bir жақадан баш чыгар. Ынтымақта ыйман менен, иш менен. Bir жеңден қол, bir жақадан баш чыгар. Bir жеңден қол, bir жақадан баш чыгар. Эми адамзаттын көдүндө акылы маңдайда багы жанып турганда өзүнүн ошо тирүүчүлүктө чоң бул өмүрдөн келип кеткенге чейинки вазифасы бул адегенде адам өзүн таанып, өзүн табыш керек экен. Андан барып туруп анан эл журтуңа берилип, баскан жолуңдан изиңден адашпай, ошол элиңе кызмат кыл дейт экен. Анткени бабалар айткан экен, жакшы адамга жанашсаң, мөмөлүү дарак шактайсың, жал куйруктуу аттайсың деп. Ошол бир келген оомат өмүрдү жакшылар менен өткөргөн. Жал куйруктуу жанагындай күлүк жапкандай болуп, мына чыгармачылыкта келе жатканыбызга миң тобо шүгүрчүлүк билдиремин. Ыйык орозо айынын күндөрүндө ар бириңиздердин дасторконуңуздарда береке болсун, ырыскы болсун, жаштарыбыздын келечеги жарык болсун деп элибизге ынтымак, биримдик, рашкерликти тилей олтуруп, көрүшкөнчө саламатта болгуңуздар деп айткым келет. Бүгүн сиздер концерттен көгүлтүр экран аркылуу ушул убакытка өлчөмүнө жараша менин чыгармачылыгымдын учкай гана бир чети менен тааныш болдуңуздар. Бардыгыңыздарга чексиз алкыштарымды билгиземин.